эми Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине парламенттик шайлоого 21 саясий партия аттанды. Ошонун арасында сиздердин да Багыт партиясы бар. Эң алгач түшүндүрүп берсеңиз, кененирээк айтып өтсөңүз, ушул сиздердин партия качан түптөлдү эле, же болбосо бир ушу шайлоонун астында эле уюштурула алган бир партиялар да бар экен деген өңдүү бир ойлорду эл арасында айтылып калып атат. Ушул боюнча кыскача айтсаңыз. Рахмат сурооңузга. Биздин партия 2010-жылы түзүлгөн. Биз ошо юстициядан ошо катталып өткөнбүз. Бирок биздин партиянын мүчөлөрү көбүнчө биз бири-бирибизди мамлекетте, биздин Кыргызстанда болуп жаткан көп ар түрдүү саясий мындай кандай десем, саясий немелер окуяларга баарына ошо катышып аралашып жүргөнбүз. Ошентип такшалып олтуруп, анан бири-бирибизди жакшы таанып билгенден кийин, анан ушул өзүбүзчө чогулуп сүйлөшүп, анан ушу партия ачсак деп партияны каттатып 13-жылы ачканбыз. Анан 15-жылы сиздер билесиздер, ушу атайын 13-жылга ачкан себебибиз өзүбүздү даярдап 15-жыл шайлоого катышабыз деп ойлогонбуз. Бирок биз тилекке каршы 15-жылы шайлоого катыша албай калдык. Себеби ошол жанагы жүрүп жаткан ошол учурда ошо мамлекеттеги саясий коррупция деп коебузбу, ошо партиялык коррупция деп айтсак болот. Ошол нерсе бизди ушул шайлоого барганга, аралашканга мүмкүнчүлүк түзбөдү да. Ал жерде билесиздер, ар бир мандат ушул 100 миңдөн 500 миң, 1 миллионго чейинки сумманы камтып алган. Ошон үчүн биз ушул күнгө чейин ушул мындай чоң саясатка аралашып жүрдүк, бирок ошол шайлоого аралаша албай жүргөнбүз. Азыркы бүгүнкү күндө болсо, мына президент тарабынан жүргүзүп чалган саясат болуп атат. Экинчиден, жанагы депутаттарда бир топ мыйзамдарды, өзгөртүүлөрдү киргизди. Биз ушул жакшы ниет, жакшы үмүт менен ушул шайлоо өзгөчө болот, ушул шайлоо таза өтөт деген ниет менен биз да өзү биригип алып шайлоого катышалы деп чечтик. Жакшы, анда эми негизинен сиздердин партиядагы программаңыздар, максатыңыздар, позицияңыздар кандай? Башка партияларга караганда бир өзгөчөлүгү барбы сиздерде? Ошол жагына да токтолсоңуз. Өзгөчөлүгү, биздики биринчи өзгөчөлүгү, биздики ошо Багыт Кыргызстан либерал демократиялык партиясы. Сиз билесиз, өзү дүйнөдө классикалык идеологиянын үчөө, бул биринчи ошол социалисттик, либералдык, анан жана консервативдик деп негизинен бөлүп келебиз идеологияны. Биз ошо либералдык идеологияга карманган партиябыз. Анан өзгөчөлүгүбүз биздин партиянын, менин оюмча, өзүбүздүн программабыз бар. Партиянын ошол жанагы катталгандагы бир чоң өзүнчө программа бар. Андан сырткары шайлоого карата атайын сурамжыларды жүргүзүп, бүгүнкү күндө ошо Кыргызстанда кандай көйгөйлөр бар, ошолорду биз кантип чечебиз деп сурамжылоонун жыйынтыгы менен аныкталган ошол көйгөй проблемалар бар. Ошого жараша биз ошо программаны иштеп чыкканбыз. Ошол көйгөйлөрдү кантип чечүүгө болот. Жакшы, эми ошо сиздердин партиянын ичинде ошо талапкерлер, катталган талапкерлер кимдер? Көп эсе ушу эл ошону сурайт экен да, мисалы шайлоого баратканда ошол партиянын ысымын уккандан кийин эле катар тизмеде кимдер турат деген суроо бар. Ошого да кичине бир толуктоо киргизип кененирээк айтып өтсөңүз. Бизде биринчиден биздин партияда мындай аралаш деп айтсам болот да, жашы дагы бар, тажрыйбалуу бир топ мындай тажрыйбасы бар, ар түрлүү мамлекеттик кызматта иштеген жарандарыбыз дагы бар. Андан сырткары биздин партиянын өзгөчөлүгү, биздин ошол талапкерлердин арасында ошо аялдар дагы 49%-ын түзөт. Жаш кыздар, ошо аялдар 49%-ын түзүп отурат. Анан эң негизгиси, бизде ошо эч качан бир коррупциялык иштерге аралашпаган, илимдүү, билимдүү, ыймандуу, кесипкөй адамдар чогулдук десек болот. Ушундай команда менен ушу Кыргызстанды өзгөртө алабызго деген ниет менен ушинтип чогулуп, ушу партияга мындай аттанып, азыр ошо иштеп, агитация кылып жүрөбүз.
Жакшы, мына азыр сиздер ошо сиздердин шайлоочулар менен жолугушуп, элдин оюн угуп дегендей өзүңүздөрдү тааныштырып жүрөсүздөр. Бирок ошо сиздер сыяктуу жаңы партияны эл кандай кабыл алат экен, эмне деген бир мүдөө талаптарын айтып атышат, ишенич бар бекен негизи элдин ошо келе жаткан депутат болом дегендер үчүн ишеними канчалык деңгээлде экен? Эми элдин арасында ар түрлүү пикирлер бар экен. Кээ бирлери жок, силер эми жаңы партиясыңар, силерде мындай акчаңар деле жок экен, күчүңөр жетпейт, анан мурдакыдай эле болуп атпайбы деген сөздөрдү дагы аябай уктук. Бирок аябай жакшы болгон экен чыкканыңарга биз сиздерди колдойбуз. Себеби Кыргызстанда бүгүнкү күндө бир өзгөрүү болбосо болбойт, жаңылануу болбосо болбойт. Кыргызстан азыр ушундай жаман акыбалга келип калды. Мамлекет катары биз сакталып калбашыбыз дагы мүмкүн деген ошондой коркунучтар бар экен. Анан биз аябай колдойбуз, туура чыккансыңар дегендер дагы бар да. Ошон үчүн мындай элде ар түрдүү пикирлер экен. Анан бирок аларда дагы кооптонуу бар. Силер эми жаш партиясыңар, силерди тааныбаса, анан силерди эл шайлабай коет го, мындай ниетиңер мындай жакшы экен, бирок программаңар бар экен, жакшы программаңар, бирок эл билбесе, силер жанагы финансылык мүмкүнчүлүгүңөр чектелген болсо, элге жеткизе албасаңар, силерди шайланбай каласыңар го. Эгерде силер шайланбай калсаңар, анда эски эле кишилер келген болсо, анда дагы эле өнүгүү болбойт окшойт деген ушунчалык мындай өкүнүчтөрү дагы бар да. Мен ошолорду ошо жолугушуп жүргөндө угуп жүрөм. Бирок баары бир деле элдин эң сегини жаңы. Жаңылар келсе, жаңы жүздөр, жаштар келсе деген ой, ошондой бир суроо талап көбүрөөк экен. Ооба. Жаңыланууга, ушу Кыргызстан жаңыланса экен, бир жакшы инсандар келип ушу мамлекетти көтөрсө, жашообуз оңолсо деген нерсеге аябай неме кылат экен. Анан айрыкча миграция маселесин дагы аябай айтышты. Биздин балдар качан ушу чет мамлекетке барбай өзүбүздө бир жумуш орундары пайда болсо, ушул жерде иштеп, ушу жана балдар менен бизге аралашып деп ушул сөздөрдү дагы аябай көп белгилеп айтышты да, ошо чоң көйгөй. Ошого ушундай жаңыланууну бүгүнкү күндө күтүп турат да элчи. Анан мен ушул шайлоого чыгаарда дагы барсакпы, барбасакпы, эми биздин мүмкүнчүлүктөр чектелет деген деп ойлоп, анан бирок ойлонуп көрүп туруп мен ушундай кадамга бардым да. Бирок эми мына эл журт калайык калктан дагы суранат элем да. Жанагы жалгыздараак болбойт дегендей, биздин эле чечим менен маселе чечилбейт да. Мисалы үчүн эл журт дагы бизге карай ошо чечим жаңыланууга бир кадам шилтеп, туура бир чечимдерди кабыл алып, бизге жардам кылып, бизге ишенич көрсөтсө, мен ойлойм биз барып ушу Кыргызстанда колубуздан келишинче чын дил, чын аракет менен ушу өзүбүздүн элибизге, өзүбүздүн мамлекетибизге кызмат кылмакпыз да. Себеби дагы бир жолу кайрыларым, ушу эл журттун чечими ден көп нерсе ошондой эме зависит этет. Себеби ошол чечимге карата биздин тарыхыбыз, биздин мындан аркы жашообуз уланат да. Сиздердин программаңыздарды карап көрсөм, негизги маселе миграцияга көңүл буратасыздар, коррупцияга каршы күрөшүү, иллюстрация деген мындай бир чоң орчундуу көйгөйлүү маселелерди коюп турсуздар да. Анан ошондой сиздер эгерде Кудай буйруп депутат болуп калсаңыздар, көбүнчө кайсы жумуштан баштайсыздар? Эмнеге басым коесуздар? Сиздердин колуңуздардан эмне келет? Мен биринчи сиз иллюстрация жөнүндө айтып калдыңыз. Ошол иллюстрацияны өзү кээ бирлер ошо мыйзам кабыл алып, анан ошол мыйзам негизинде ишке ашырабыз деп ойлошкон да. Бирок мен ойлоп атам, анда бир коомдун ортосунда бир жарака кетип, анан мени коштуңар, кошподуңар, туура коштуңар, туура кошподуңар деген нерсе болот да. Коом мындай бир чоң ийгиликтерге жетиш үчүн дайым ынтымактуу, биримдиктүү болуп туруш керек да, бирдиктүү болуп. Анан бул жерде иллюстрацияны мына бүгүнкү күндө эл жасаса болот да. Эгерде мына шайлабаса, керектүү өзүгө мындай жана мен айткандай илимдүү, билимдүү, мындай эч калып коррупциялык иштерге аралашпаган инсандарды шайлап алса, ошондо иллюстрация болмок да. Бул ушундай мыйзамдар дагы аябай жакшы ушу иллюстрация кылганга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат да. Мен ошон үчүн элге дагы кайрылат элем да. Бул мындай тарыхый учурлар, мисалы үчүн 30 жылда бир болду да. Мындай нерсе кайра көп жылда бир кайталанышы мүмкүн, же кайталанбай биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз дагы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр мындай кош көңүл кылбай, өзүнүн келечегин, өзүнүн балдарынын келечегин, өзүнүн мамлекеттин келечегин ойлоп, ушундай туура чечим кабыл алып, иллюстрация жасайт деген ойдамын. Бул бир. Анан миграция маселеси болсо, мына миграция көбүнчө жанагы трудовая миграция деп коет, ошо жумуш издеп барат биздикилер. Ошол нерсени
мисалы үчүн токтотуш үчүн токтото алганга чейин мисалы үчүн ошол миграцияда жүргөн биздин жарандарга мындай жакшы шарттарды түзүш керек да. Мисалы үчүн чет мамлекеттин жарандары кандай бир укуктарга ээ болсо ошо жумушка байланыштуу багытта ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүш керек. Ал үчүн атайын жанакы Евро ЕАИСтен алкагында мисалы үчүн көп иштерди алып барса болот да. Мисалы үчүн жанакы единый модельный трудовой кодекс деп коет. Мисалы үчүн ошол кодексте биргелеште иштеп чыккан болсо, анда биздин жумушчулар жанакы бизде бул немеде да, бул Таможня союзунун алкагында свободное передвижение услуг, товаров и рабочей силы дейт да. То есть биздикилер ээн эркин кирип чыгып, жанакыдай убагында айлыктарын алып, өздөрү жанакы башка жактарында да корголуп туруш керек да. Биз жарандарды биринчи кезекте ошого жетиш керек. Экинчиден жана өзүбүздүн өндүрүштү жандандырып, өндүрүштү жандандырыш керек да. Өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде ошо жумуш орун пайда кылышыбыз керек. Себеби биз миграциядан жанакы акча келет деп сүйүнүп жүрөбүз, бирок жанакы биздин ички дүң продукциянын 25%-ын түзөт ошо бизден сырттан келген мигранттардан келген акчанын суммасы. Бирок бир жагынан ал сумма бизге келген менен ошол кайсыл мамлекетте иштесе, ошол жумушчу 3 эсе, 4 эсе, кээ бир мындай кесиптердин ээлери 7 эсе ошол мамлекетке пайда келтирет да. Ошондой эгерде биз өнүп өсөбүз десек мамлекетте, биз ушул жерге өз жумушчу күчтөр орундарды ачып, биз өзүбүздүн экономиканы жандандырышыбыз керек. Ушул нерсеге аябай көп көңүл бурушубуз керек да. Бизде ошол программада мындай камтылган, кантип мындай поэтапно ушул нерселерге жетишсе болот деген нерсе бар. Өзүбүздүн ойлор бар. Анан бизде арабызда ушул мыйзам долбоорлорун, ошо жанакы токтомдор, жоболор, механизм деп коет, ошо мыйзамдарды иштетүү. Ушулорду мындай жазып жүргөн мындай инсандар арабызда, мындай кесипкөй инсандар бар. Эгерде биз жогорку кеңешке барып калсак, ошол идеяларды, ошол ойлорду ишке ашканга мүмкүнчүлүк түзүлөт эле. Жакшы. Анан эми баягы сөзүбүздүн соңунда белгилеп басым кое турган нерсе, быйыл өзгөчө саясий чоң өнөктүк болгон атат. Көпчүлүк элдин, карапайым калың элдин күткөнү ушу таза шайлоо болсо экен, мамлекетти өзгөрүү болсо экен деген тилектер, ойлор айтылып атат. Жаштар тарабынан демилге көтөрүлүп атат. Мамлекет башчы дагы өзү дагы катуу талапты коюп, ошо таза шайлоо өткөрүү үчүн бир чоң иш-чаралар болуп өтүп атат. Буга чейин дагы болуп өттү. Анан сиз эми кандай дейсиз? Мына эл аралап жүрөсүздөр. Башка партиялар, сиздер менен атаандаш чыккан партиялар таза шайлоого даяр бекен же айрымдарын байкап атасыздарбы? Дагы деле баягы эске атат коюп, сатып алууга аракет кылып, административдик ресурстарды колдонууга аракет кылып аткандар дагы болуп калып атабы? Мен ушул мындай аралап элдердин берген суроолоруна мындай маани берип угуп атам. Ал жерде мындай өзгөрүү болгон жокко, кайра эле жанакы паспортду чогултуп атат деген ушундай нерселер болуп атат да. Экинчи жагыдан мен ушул мугалимдер менен дагы сүйлөштүм. Алар неме дейт, жанакыдай эч кандай бир мындай ушу саясатка, ушу административный колдонбойбуз деген немеге дагы өздөрү кол койдуруп алыптыр. Мындайча айтканда, бүгүнкү бийлик тараптан мындай аракет бар да, жакшы аракет ушул шайлоону таза өткөрүү боюнча. Ошондуктан мындай немени бийлик тарабынан мындай бүгүнкү күндө ушуну байкаган жокмун, аны айтып чыгышкан жок. Мисалы үчүн ушу ар түрлүү ушу мекемелерде иштегендер менен да жолугушуп атабыз. Алар айтат, пока мындай иштебейсиңер, аралашпайсыңар деп эле жатат. Ошентип жетекчилер да ошондой команда берди, ошондой буйрук берди, аралашпай элебиз деп ошентип айтып жатышат да. Анан бирок жана элдерден жанагыдай сөздөр дагы угулуп атат. Бирок мурдакы шайлоолорго салыштырмалуу эми өзгөрүү бар чындачы. Бирок эми бул бүгүнкү күнгө да, эртең бүрсү күнү анан шайлоо күндөрү кандай болот, аны дагы көрө жатарбыз. Жакындаганда болот. Туура айтасыз, жакындаганда дагы сиздерден кабар алып турабыз. Кийинки башка талапкерлериңиздер менен да маектешип, алардын да пикирин угабыз. Эми анда сөзүбүздүн соңунда сиз шайлоочуларыңызга карата өзүңүздүн катарда сиз менен кошо катарда келаткан коллегаларыңызга, жалпы эле саясий партияларга 21 партия чыктыңыздар да, атаандаш болуп. Кандай бир кайрылууңуз бар? Эркин микрофон. Мен урматтуу калаайкка, урматтуу мекендештер, мен жана өзүм сөзүмдө дагы айттым, дагы бир жолу кайталагым келет. Азыркы учур, айрыкча ушул 28 ноябрь тагдыр чечүүчү күн. Биз ушул күндө чечим кабыл алып,
тарыхты, Кыргыздын жаңы тарыхын, Кыргызстандын жаңы тарыхын жаратканга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгерде силер туура тандоо жасап, туура партияларды жогорку кеңешке барышын камсыз кылган болсоңор, чоң өзгөрүүлөр болот. Силер Кыргызстандагы жана канча жылдан бери айтылып жүргөн люстрацияны ишке ашырган болосуңар. Мен барыңыздарды ушул нерсеге чакырам. Эч кандай бир болбогон бир акчага алданып, мындай өзүңөрдүн тагдырыңарга балта чаппаңыздар, өзүңөрдүн келечек небере урпактарыңыздарга мындай келечегине балта чаппаңыздар. Себеби жакшы жашоого биз бирге аракет кылышыбыз керек. Жана мен айтып кеткенде, анан эми биздин партиялаштарга, башка партияларга биз партиялар баарыбыз эле жакшы ниет менен ушу Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө салым кошобуз деп аракет кылып ушундай шайлоого аралашып жатабыз. Ошондуктан биз дагы эч качан мына бүгүн мамлекетте бийликте болуп аткан саясатты колдоп, бир жана мыйзам бузууларга барбашыбыз керек. Биз мындай ушул убакытта бир мындай чечкиндүү бир иш-чараларды жасап, өзүбүздү жанакыдай жана ар түрдүү мындай элди сатып алуу, бир жаман нерсеге бурмалоо, анан жанакыдай негизсиз бири-бирибизди жана каралоодон кетип туруп, мындай таза, жакшы мындай күрөштү өткөзүш керек деген ойдомун. Ошого бүт баарыңыздарды чакырам. Сизге да чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. Жеңишке жетиңиздер деп Рахмат. кабыл айтабыз. Рахмат.